Саламатсыздарбы, эфирде көңүл борборунда программасы. Биз бүгүн президенттик шайлоо жана референдумдан кийинки саясий абал туурасында кеп кылмакчыбыз. Бул максатта студиябызга Конституциялык кеңешменин мүчөсү жана элибизге белгилүү жазуучу Чолпонбек Абыкеев мырзаны чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Бизге убакыт бөлүп келгениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Чолпонбек байке, мынакей президенттик шайлоо ошондой эле референдум өттү да. Бүгүн БШК атайын расмий жыйынтыгын чыгарыптыр. Ага ылайык Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президенти деп эсептелиптир. Ошону менен катар инаугурацияны 28 январга белгиледи. Негизи мындай да, бүгүнкү күндө баары бир оппоненттердин билдирүүсү боюнча бул шайлоодо түрдүү кырдаалдар болду деп атат да. Эң негизги маселе бул жерде шайлоочулардын аз катышканы, 34%-дын тегереги деп атат да. А мунун себеби эмнеден келип чыкты? Шайлоочулардын катышкан санын кыскарткан эки чоң себеп болду. Биринчиси бул тыштагы миграцияда жүргөн жарандарыбыз бар. Бул миллионго чукул деп жүрөбүз. Эми анын бири 200-300 миңе келип калган болсо дагы 700 миңге чукул мигранттарыбыз сыртта. Россия, Казакстан сыяктуу мамлекеттерде. Булардан толук добушун бере алышкан жок. Ага шарт түзүүгө мүмкүнчүлүк да болгон жок. Бул эми баягы чукул жарыяланган шайлоо болгондуктан мамлекеттин ага күчү жеткен жок. Бир эле Москвада бир аз шайлоочулар катышканы болбосо, калган Россиянын кенен аймагында, Казакстанда, башка дагы мамлекеттерде шайлоочуларыбыз кала берди. Бул жана форма 2-нин кирбей калгандыгы болуп атат. Форма 2-нин кирбей калгандыгы, анан негизи эле Россияда шайлоо точкаларыбыз толук ачылган жок да. Ошону менен катар ички миграция. Ички миграцияны 600-700 миң деп жүрөбүз. Мына ошондой эле 1,5 миллион шайлоочу катыша албай калып атпайбы? 600-700 миңдин тегерегиндеги ички миграциядагылар катыша албай калышты. Бул баягы форма 2-нин кирбей калгандыгынан болду. Муну ушул эки чоң маселени келечектеги шайлоодо сөзсүз эске алышыбыз керек. Эске алышыбыз керек да. Андан сырткары эң дагы бир үчүнчү маселе, кайсы бир деңгээлде пандемия оорусу дагы сөзсүз түрдө өзүнүн таасирин берди. Себеби менин бир топ тааныштарым бар. Ушул пандемия оорусу башталды дегенден бери үйлөрүнөн чыгыш элек. Маска көчөгө чыкса 2-3 кабат маска тагынышат. Анан кийин чоң жерлерге барышпайт. Эми ушундай адамдар да, ушундайлар да болот экен да, мындай бир өтө мындай өзүн сактаган адамдарчы. Бул дагы сөзсүз түрдө өзүнүн таасирин берди да. Ошентип ушул 3 чоң себептин негизинде шайлоочулар азыраак катышты. Эгерде мурдакыдай шайлоо жазалгаланган болсо, Москвадан бизге буга чейин кантип добуш алып келишчү, эми ошолордун өзүнүн баягы абийирине койдук. Бирок Москвада миграцияда жүргөндөр баланча добуш беришти деп эле сырттан добуштар келип калчу. Туурабы? Андан сырткары форма 2 деп туруп, мына өткөн октябрда шайлоонун кесепети чырдын чыкканы ушундан болду. Миллионго жакын добушту ошол жактан суруп чыгышкан болчу. Мына ошондой жазалмалуулук болгон жок да бул жолчу. Биринчиден, экинчиден анан сатып алуу болгон жок баягы. Анан теги ташымайлар болгон жок дегендейчи. Анан мындай болду да, эми баягы бир 200-300 миңге жакында, ал түгүл 500 миңге жакын мындай бир шайлоочулардын бир кайдыгер катмары болот. Аларга баары бир да, эми кандай шайлоо болсо деле барышпайт аларчы. Менсиз деле шайлоо өтөт деп коет да. Анан ошондон алып караганда бул 34% деген керек болсо чоң көрсөткүч болду да. Анан ошондуктан бул жерде баягы эми оппоненттер айта турган шылтоолору жалгыз ушул болгондуктан алар кайта айтып атышат, бирок алардын арасында деген бул шайлоонун жыйынтыгын тааныбайбыз дегендер да болуп атат да. Эми тааныбайбыз деген эмне максатта айтып атат алар? Эми тааныбайбыз деген мыйзам ченемдүү көрүнүш. Эми баягы бир чети шайлоодо заланып калганынан, экинчи чети кайсы бир деңгээлде чыгым болушту, неме болушту, эми ошондон айтып атышат. Эми бул жерде эгерде шайлоодон ушул утуп келген Садыр Жапаров боюнча бизде бир күмөн саноо бар болсо, анда
bir Садыр Жапаров bir 52, 51, 53'tün тегерегин tutup, anан arkasından gelgen adam 47, 48, 49'ga çerin barıp kalgan bolsa, anda barыбыз эле күнөм санамакпыз. Ушул жерден бийлик ишибийдиби, же жана компьютерде бир балакет болду, эмне балакет, ушу бири-бири менен мындай удаалаш эле келип калыптыр деген күмөн саноо ар бир адамдын жүрөгүндө болмокта. Эми бул жерде мындай болуп атпайбы? Эми 79-80%ке жакыны Садыр Жапаровго элдин добуш берип, анан бери жактагылардын эң көбүнүкү бир 6%-ын тегерегинде болуп атпайбы? Анан ал жерде баягы мен ушу таза шайлоо өтпөй койду мен жөнүндө деген сөздүн өзү алардын өзүнүн абирине койдум, баягы кичине уятыраак иш да. Уятыраак иш. Анткени эми мындай коомдо деле баардык жагынан алып караганда бул жолу эл өзгөчө бирикти. Мен таң калганым ушул болду. Мына ушул өзүңүз деле байкагандырсыз, кыргыз буга чейин бир да шайлоодо мынчалык бириккен эмес, кыргыз эличи. Daha bir masalada mına ушинтип президенттик шайлоо өткөндөн кийин азыр мынакей буга чейин мөөнөтү бүттү деген жогорку кеңеште таркатуу маселеси көтөрүлүп атат да. Айрым жарандык активисттер барып алып, ошол жогорку кеңештин имаратынын алдында туруп алып, өздөрүнүн ошол кеткиле деген чакырыктарын ташташты да. Негизи ушул учурда мынакей инаугурация болсо 28 январда жогорку кеңеш мындан ары иштей бериш керекпи? Анан дагы мындай болуп атат да, биздин экономикалык абалыбыз өзү белгилүү. Ушул жогорку кеңеш айлык алып иштеп атат, керек болсо 5000ге түшүрүш керек деген да демилгелер болду да. Сиз ушул жогорку кеңештин мындан аркы ишмердүүлүгүнө кандай көз караштасыз? Эми мындай да, бул баягы жогорку кеңеш октябрь айындагы өзүлөрү тарап кетердин астында мыйзам кабыл алышты да. Жогорку кеңештин мөөнөтүн узартуу боюнча деген мыйзам кабыл алышпадыбы? Июнь айына чейин дегенчи. Ошол мыйзамда ушулардын баарын карап чыгышты. Бул өткөн мезгилде жогорку кеңеш иштеп турушу керек дегенчи. Эми биз туура ачык коомбуз. Ар кандай талап койгонго ар кимдин өзүнүн укугу бар. Бирок мамлекеттик системаны алып карасак, жогорку кеңеш ошол кайра кийинки жогорку кеңеш шайланып келгенге чейин иштеши керек. Ал бул мыйзамдын талабы. Мындайча айтканда, мамлекеттик системанын талабы. Мамлекеттик системабызда мамлекеттик башкаруунун бир бутагы жок болуп кетпеш керек да. Бардык бутагы толук туруш керек. Башка маселе, эгерде жогорку кеңешти эртелетип, жогорку кеңештин шайлоосун эртелетсек, бул башка маселе да. Бирок ушул жердеги ушул жогорку кеңешти таркасын дегенде, ошол жогорку кеңештин мынакей соңку учурдагы аброюнун түшүшү, анын ичиндеги бай депутаттардын деңгээли дагы мындай да элдин ушунчалык көңүлүнө тийди деп айтып атышат да. Анан ошондон улам ушундай парламенттин баарынан жогу деп атабы. Анан ушунча канча миллиондогон каражатты биз коротуп атабыз депчи. Эми булар деле демилге көтөрүп тиги айлыгын азайтып же болбосо мындай. Эми булар мындай кылса болмок да. Эми ушул 1-2 айда айлыгы жок деле иштейбиз десе деле болмок. Эми ансы деле ушул 6 жыл эчтеке кылбай деле отурдук, кыйрат деле мамлекетке пайда алып келе калган жокпуз. Эми ушул бир 2 ай 3 ай айлык албай иштейли деп деле өздөрү демилге көтөрсө болмок. Бирок кандай айткан күнүбүздө деле кайра кийинки жогорку кеңешибиз шайланып келгенге чейин бул отурган жакшы. Себеби эгер ушул эле кыйкырып аткандар, эртең жогорку кеңеш тарап кетсе, кайра жогорку кеңештин шайлоосу болучакты. Мына жогорку кеңешиңер жок, силердин мыйзамыңар жок, силердин мыйзам чыгаруу бутагыңар жок деп эле кайра ушул бийликке асылышат да. Бул эми мындай бир топтор пайда болуп атат да. Бул мамлекеттин ичинде муну ачык эле айтып коюшубуз керек. Мамлекеттин ичинде дайым эле тынчтык болбосо экен. Биз тынчыбай эле уулдап, чуулдашып эле жүрсөк, бири-бирибизди эле чукулап эле турсак, тиги жаман иштеп атат, бул жаман иштеп атат деп эле турсак, мамлекетибиз өнүкпөсө, тескерисинче бири-бирибиз менен эле жакалашып, урушуп эле, сүйрөшүп эле, келжирип эле жүрө берсек деген кызыктар топтор бар. Муну эмтеден ачык айтып, эл да түшүнүшү керек.
ошондой кызыктар топтордун кесепетинен көп учурда мамлекетибиздин экономикалык жактан да маданий жактан да өспөй өнүкпөй атканы дагы ошондон. Ошондуктан ошондой кызыктар топтор эртең мына макул деп эле ошолордун тилин алып жогорку кеңеш тарап кетип калган күндө деле бүрсүгүнү кайра бирдемени чыгарат. Бүрсүгүнү кайра чыгышат. Мына силердин азыркы жаңы шайланып келген президентке айтат. Сен кайсарыңа неметесиң? Мыйзамды кайсы жерден неметесиң? Анткени сенин мыйзам чыгаруу бутагың жок. Ал тарап кетип калды. Сен деген мыйзамсызсың. Сен азыркы иштеп атканың мыйзамсыз деп чыгышат да. Ошондуктан баягы акырын бассаң аксак, катуу бассаң таскак деген сыяктуу деген иш жасасаң деле жакпаган топтор бар. Эми алардын эле айтканына ээрчип алган болбойт. Ошондуктан биз баягы колубуздан келишинче мыйзамдуулукту сактап, ушул азыркы жогорку кеңеш кайра келечектеги жогорку кеңеш шайланып келгенге чейин иштеп, аларга өткөрүп берип кетиш керек да. Ошондо биздин мамлекеттик бийликтин үч бутагы сакталып турган болот да. Дагы бир маселе да мына өлкөбүздө коррупция менен күрөш бул азыр катуу жүрүп жатат деп сиз билдирүү жасадыңыз да. Мына ушунда биз эгерде жалпы биригип ынтымакта ушул коррупционерлерге каршы чыгалы, алардын жетегине түшпөйлү, коррупционерлерди жалпы элдик жек көрүүгө алалы деп сиз мынакей макалаңызды мен окудум. Ошону менен бирге биз Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин бул жалгыз күчү жетпейт, биз биригишибиз керек деп атасыз да. Биригишибиз керек дегенде эмне кылышыбыз керек биз? Кантип биз жардам беришибиз керек коомчулук? Эми мындай да, мына биз жаңыланууну, өзгөрүүнү бийликтен талап кылып атабыз, баарыбыз. Ооба. Баарыбыз ошол. А бирок өзүбүз жөнүндө ойлобой атабыз да. Мисалы, биздин Исхак Разаковдун жакшы сөзү бар. Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом таза болот деген. Анан мен ошол жөнүндө бир эки билимдүү эле интеллектуал адамдар менен сүйлөшсөм, мен таза болсом деген түшүнөбүз. Бийликте отурган адам таза болуш керек. А сен таза болсоң деген жерин көптү түшүнбөй калат экенбиз да. Мен сен таза болсоң дегенди кандай карайсың десем, мен анысы деле тазамын да дейт. Мен эч жерде иштебесем, коррупцияга илинбесем, таза эле жүрөм, таптазамын да дейт. Жок. Ал андан башка дагы тазалык бар. Ал тазалык мына биздин чындыкты тике карай алганыбыз. Мына биздин мисалы мен деле коррупцияга илинген жокмун, эч жерде мамлекеттик кызматтан эчтеке ичип жеген жокмун, мен таптазамын дей берсем болот. Бирок ошол маалда эгерде мен бир кайсы бир коррупционерди колдосом, кайсы бир коррупционер ушул менин тууганым, ушуга тийбегилечи десем, эртең ошол коррупционерди камап койсо, мен көчөгө чыксам, анда мен таза эмес адам болом. Жан дүйнөм таза эмес адам да. Ошондуктан жан дүйнөбүздү тазалаган көтөлү. Ар бирибиз өзүбүздүн ичибизди революция жасайлы да. Ошону жазып атам да. Көрүп туруп унчукпай койбойлу. Көрүп туруп унчукпай койбойлу. Болушуп кетпейли. Бул азыр жаңы башталды коррупция менен күрөшчү. Эртең мындан да күчөйт. Анан күчөгөндө маселе мен районумдагы коррупционерлердин баарын эле билем. Коррупционерди эми Кыргызстан чака мамлекетибиз баарыбыз эле билебиз. Кимдер коррупционер экенин. Кандай байыганды. Кандай байыганын да билебиз, каяктан алганын да билебиз, кантип жегенин да билебиз, эмнеси бар экенин чейин билебиз. Кайсака каттатып койгонун да билебиз, кайсы тууганына, кайсы доосуна, кайсы таанышына катталганынан бери эле билебиз. Анткени көчөлө тиги эски шым менен жүргөн бала эле бүгүн татынакай шым кийип эле коюп калса, тиги баланчанын немесин бул каттатып коюп, бул ошонун немесин көрүп аткан турбайбы, рызкысын көрүп аткан турбайбы дейбиз да, туурабы? Анан бүрсүгүнү анан алып чыгат. Мени ушинтип саясий куугунтукка алып атат. Анан эми мени болушкойгула деп. Анан биз көчөгө чыксак, кой баланчага тийбе, жол тоссок, жолбочу болсо баягы каршы чыксак, митингге чыксак, азыр ал түгүл өткөндө ошол эле соцсеттерден окуй баштадым. Чүйлүктүн азаматтарын камайбыз деп аттыр, же болбосо Оштуктун арстандарын камай береби деген сыяктуу сөздөрдүчү. Булардын баары эмнени тыштап атат? Булардын баары астына ала ошол антпей эле ачыгын жазбайбы? Чүйдүн 3 коррупционердин уурусун камаган турат деп, эгер чындыкты сүйлөгөн адам болсо ошентип жазыш керек да. Туура эле кылат депчи. Же болбочу болсо Оштун уурларынын баарын, кылмышкерлеринин баарын камай баштады, туура эле кылат деп жазгандын ордуна ошол адам жазып атат арыстаны деп. Көрдүңбү? Анан өзүңдү тазалабасаң, өзүңдөн баштабасаң, анан кийин эмнеге биздин Садырдан же болбосо Ташиевден талап кылганга акыбыз бар?
Биринчи өзүбүздү тазалап алалы, ар бирибиз өзүбүздү тазалайлы. Ошол коррупционер экенин баарыбыз билебиз. Баарыбыз жакшы түшүнөбүз ошол иш кылганын. Анан бир анча-мынча берип койгон, сөөгү ыргытып койгон сөөгүнө же болбосо бир мен жаздым го жана 1000 коюңду алып туруп анан бир кой союп конок кылып койсо тим эле төбөң көккө жетип калба депчи. Анан ошол анча-мынча кээде баягы бир ымала кылып койгонуна төбөң көккө жетип мага баланча мени жакшы карап күлүп койгон деп ээчип алганыбыз болбойт алардын аркасынан. Биз коомубузду оңдогубуз келсе, биз коррупциядан кутулгубуз келсе, биз Сингапурдай, Япониядай жакшы мамлекет кургубуз келсе, ар бирибиз өзүбүздү да тазалашыбыз керек. Ар бирибиз өзүбүздөн ичибизде революция жасашыбыз керек. Анан ошол эле маалда анан жетекчилерибизден Садыр Жапаров болобу, Ташиев болобу талап кылышыбыз керек. Мына биз дагы силерди колдоп момундай ишке барып атабыз. Мен тууганымды кыйып атам. Тууганымды коррупционер деп камасаң кама. Мен ага туура кылды деп айтам. Мен эң жакын тууганым болсо да коррупционер болсо камасаң мен туура кылды деп айтам. Ошол эле маалда силер да ушундай кылгыла. Жакыныңарды бештап камагыла. Жаныңардагы коррупционер, бир тууганыңар коррупционерби камагыла. Силер дагы моундай таза иштегиле. Жакындарыңарды мамлекеттик кызматтарга жолотпогула деп анан өзүбүз таза болуп туруп анан кийин алардан да тазалыкты сурайлы да, туурабы? Анан биз өзүбүз баягы андай кылып ичибизде өзгөрүү болбой, ичибизде жан дүйнөбүздө революция жасабай туруп, анан ал бийликтен буга чейин мен ойлонуп көрсөм, буга чейинки жанагы жасай албай келатканыбыздын баары ушундан да. Биз бийликти өзүнчө көрүп алабыз, анан ал жерге шайлап коебуз, анан эми силер бүт баарын жасагыла, биз бияктан карап туралы дейбиз да. Анан алар иштеге жасабайт, колунан келбейт, алы жетпейт, анан айла жок анан коррупционерлердин торуна түшүп калат. Каласа дагы митингке чыгышат. Анан эле кичине бир нерсе болсо, билесиң да эми айлап жол тосуп, азабын берип митинг кылып бул жерде чуулдап ак үйдө тегерек деп сен баланчаны саясий неме менен куугунтук менен камап атасың. Ошентип эле бошот депчи. Ошентип жүргөндөрүбүздү билебиз да баарыбыз элечи. Ошондойго катышкандарыбыз да бар. Анан ошондуктан андай ишке барбашыбыз керек. Бүгүнкү күндө коррупционер. Эми мисалы мына ак жеринен коррупционер эмес, бир таза эле сүйлөп жүргөн адамды камап койсо аны баарыбыз түшүнөбүз. Мисалы эптеп-септеп оокат кылып жүргөн бирөөнү эле алып барып алып эле сен момундай чындыкты айтып атканлыгың үчүн сени камайбыз, тигинтебиз десе, анда баарыбыз эле көрөбүз. Алдыгы коррупционер эмес, кой ага тийбе деп айтсаган жарашат. Анан эми жанагы миллиондогон долларлар бар адамдарды камаганда, эгер ал ак тили менен иштеп тапкан болсо анда өзү далилдеп чыксын да. Эми бизде деген мынакей мамлекетибизде эң жогорку чектеги айлык деле белгилүү да, чынбы? Айлыкка жашаган адам ошентип байып кетиши бул жомок. Эң башкысы бизде кызыгы мында болуп атпайбы? Эң башкысы ошол байлардын баарын карачы. Бүт мамлекеттик кызматтарда иштегендер болуп атпайбы? Айланай, мамлекеттик кызмат. Эгер алар бизнесмен болсо, мисалы Салымбеков сыяктуучу, мисалы анда бизнес кылып жүрүп байды бу байкуш, эми күнү-түнү чуркады, тапты дейт элек да. Анан алардын мамлекеттик кызматта өмүр бою мамлекеттик кызматта иштейт, айлык менен. Анан эле аркасын карасаң эле миллиондогон долларлык байлыктары, көлдүн жээгинде коттедждери, тиги бир жерде Бишкекте канчалаган үйлөрү, өздөрү болсо адам минбеген машинелерди минип, анан балдары чет өлкөдө колуна 40 000 долларлык саат тагынып ойноп жүрүп атышпайбы? Анан ал коррупционер болбогондо ким? Анан аны биз эмнеге көрмөксөн болушубуз керек? Ал сен экөөбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн экөөбүзгө тие турган айлык маянан төмөн кылган ошолор болуп атпайбы? Канча тааныш, мен өзүмдүн 2 балам немеде Россияда жүрөт, бир күйөө балам, бир өзүм балам мигрант болуп Россияда жүрөт. Тентип ошол жумуш, биякта жумуштун канча жаштарыбыз жүрөт ошондой. Канча жаштар жүрөт. Ошолордун баарына жеткирген ошолор болуп атпайбы? Анан биз ошолорго болушсак анда биз акмакпыз да. Анда биз деги эле Кыргызстандан да оңолбойбуз. Эгерде биз ошол коррупционерлерди коргосок, анда ошолорго биз ичибизден өзүбүз жаңылай албасак, анда Кыргызстан эзел оңолбойбуз анда. Анда бизге тиги дүйнөдөгү тиги эң мыкты деген Сталин алып келсе деле оңолбойбуз эртемчи. Чын да.
өткөндө да сөз кылдык элек да, мынакей азыр эл башкача көз караш менен карап турат да, бийликти дагы, анын аракеттерине дагычы. Ушу коррупция менен күрөштө сиз өзүңүз айткандай, мынакей кимдин кандай байыганы, мамлекеттик кызматта туруп байып кеткендиги эли жакшы билет. Анан өткөндө айттыңыз эле, мынакей тизме кылып алган депчи. Мен мындай сөздү мындан 10 жыл мурда уккам да, 2013-жылы. Тизме кылып алышыптыр депчи. Анан ошол жаштар эгерде ошол коррупция менен күрөш ачык жана ошондой бат жүрбөсө, андай коррупционерлердин үйлөрүнө чейин барабыз деген дагы ушундай сөздөр болуп, неме болуп атат да. Чындап эле бүгүн мындай эгерде коррупционер деп кармап, анан ошол келтирген зыянын төксө, аны камабай эле кайра чыгарып атышат да. Муну да сиз колдойсузбу негизи? Эми мындай да, биринчи сурооңо жанагы коррупционерлердин тизмеси деп атпаймынбы? Ушул эгерде биз коррупция менен ары же бери болбосок, бул биз жардын кырында турабыз азыр. Мамлекет жардын кырында турат. Мамлекеттүүлүгүбүздөн айрылып калуу коркунучунда турабыз. Эгерде Садыр Жапаров 1 жылдын ичинде результат көрсөтө баштабаса, ичинен жыйынтык чыгара баштабаса, бул эл чыдабайт. Эми 1 жыл, 1,5 жылдан кийин анда кайра башталат. Кайра толкундоолор башталат дагы, анда экинчи ушул келатканда анда мамлекетибизден айрылып калышыбыз мүмкүн. Анткени ызаланган баягы буктар ичине толгон жаштарыбыз анда жанагы тизмедеги ар бир үйлөрдү барып өрттөп, байлыгын талкалап жок кылып ошентишет да. Бул Октябрь революциясы кайра болушу мүмкүн да. Анан ошондой ишине Октябрь революциясы кылалы дагы Советтер Союзунун кайра калууна келтирип, коммунисттик партияга өтөлү деген бирөө чыкса макул дешет андачы. Байлардын баарын байлыгын ортого алалы, элдин жолуна түшөлү, колхоз совхоз кылалы, баягы эле коммунисттик партиянын жолуна түшөлү, андан башка жол жок экен десе, эртең жаштар ошого макул болот дагы. Бүт байлардын баарын кулакка кесип, өлтүрүп, атып, репрессия кылып, анан карапайым элге баягы бүт баарын ортого алабыз дешет. Көрдүңбү, коркунуч. Коркунучта турабыз биз. Ушуну түшүнүшүбүз керек. Ар бирибиз түшүнүшүбүз керек. Муну биринчи кезекте мен эмес, мага окшогон жылаңаш жүргөн байкуштар эмес, коррупционерлер түшүнүш керек. Ошондуктан бүгүнкү күндөн баштап коррупционерлерге жазып атпаймынбы? Коррупционерлер биринчи силер эсиңерге келгиле депчи. Ар биринин байлыгы каттоодо турат азырчы. Ар биринин байлыгы каттоодо турат. Ошолор тезирээк тазаланыш керек. Төгүп берип, ачыгын айтып, төктүм мынакей. Бүт момунча төктүм мен мамлекетке. Мынакей момунда кылдым деп өтүш керек. Анан баягы мамлекет дагы азыр элдин көзүндө туруп, момундай ачык коомуз азыр бизчи. Мисалы мына өткөндө тетиги Акталада бир жана түштүк жолу салынып атпайбы? Ошол жерде бир көпүрөнү салганда, о көпүрөдөн асфальтынан жаракка кеткен экен. Телефонго тартып алып видео чыгарып соц тармактарга жарыялап атат. Бул көпүрөнү ким салды эле? Мына салынары менен эле асфальтынан жаракка кетти. Бул акмак жеп койду да депчи. Эртең комиссия барат текшерет, жеп койгон болсо ошону ким салса ошолор жооп берет. Ушул сыяктуу биз ачык коомбуз азырчы. Эчтеке жашырууга мүмкүн эмес. Өткөндө тиги Акылбек Жапаров деген коррупционерибиз бар. Ошол айтты го, Кыргызстанда азыр жашыруу уурдоого болбой калды деп. Ал өтө чоң мастер, мындай айтканда профессионал ууруда. Анан ал тиги уурдага мүмкүн болбой калганын билди да. Айтты ачыгынчы. Мындай уурдашка Кыргызстанда болбой калды азыр депчи. Уурдаганга болбойт Кыргызстанда азырчы. Уурдап алгандардыкы дагы баары белгилүү. Ошондуктан бүт азыр тазаланууга өтүшүбүз керек. Анан тазаланып баягы эгерде ушулардын ичинен кимиси биринчи ачыкка чыгып, мына мен чын эле уурдагам. Момундай, эми элдин баары уурдап атса мен деле уурдагам. Эми бүт мынакей өткөрдүм мынакей. Айланайын элим мени кечиргиле, мындан ары таза жашайм деп биринчи кимиси чыкса, эл ошону азамат дейт болчу. Азамат мынакей момуну кечирели. Өзү бүт баарын төктү, баарын ачыгын айтты. Мынакей бүт немеге мамлекетке өткөрдү 2-3 эсеси менен. Анан эми мындан ары мен укум тукум менен таза жашайын деп чечтим деди. Мынакей азамат дейт болчу. Бирок ошондой ер азамат чыгабы чыкпайбы билбейм, бирок баары тазаланмайынча биз аркасынан калбай салар.
Чолпонбек байке бизге бөлүнгөн убакытта соңуна келип жетти. Бүгүн ушул студиябызга келип, соң кабал туурасында пикир бөлүшкөнүңүз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик, өзүңүзгө, үй бүлөңүзгө бакубатчылык каалайбыз. Сиздерге да рахмат, чакырганыңыздарга чакырып туруңуздар. Буюрса. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер көңүл борборунда кезектеги программасын көрдүңүздөр. Биз бүгүн президенттик шайлоо жана референдумдан кийинки саясий абал жана ошондой эле коррупция менен күрөш туурасында сөз кылдык. Анда кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.